8-апрелде Чүй облусунун 5 күнгөй айылында Достук Арена футболдук стадионунун ачылыш аземи өтүү алдында турат. Бул иш-чарага өлкө башчы Садыр Жапаров жана УКМК башчысы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев катышат. Ошондой эле ачылуу аземи концерттик программа менен коштолуп, андан соң Талант жана Алга футбол клубтарынын беттеши менен уланмакчы. Белгилей кетсек, бул стадион Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн тарыхындагы жаңыдан салынган стадион болуп саналат. Урматтуу берекелүү Чүй боорунун тургундары, кымбаттуу футбол көрөрмандары, ардактуу мекендештер. Бүгүн биз бул жерде эгемен Кыргызстандын тарыхында алгач ирет жер пайынан чатырына чейин жаңыртылган Достук Арена стадионунун ачылышында турабыз. Жаңы курулган бул стадион 7 дубан элибизде, анын ичинде көп этностуу Чүй жергесине ар дайым достук, ынтымак жана биримдик болсун деп тилеп кылган Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Кудашаевдин жебилгеси менен Достук Арена аталганын баса белгилеп айта кетейин. Бул стадиондун курулушунун жебилгечиси Камчыбек Кудашаев болгон. Бүгүнкү иш-чаранын катнашчылары өткөн жылы Кыргыз футболун өнүктүрүү максатында 2034 жылга чейин Кыргыз Республикасында футболду өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык кабыл алды менен аны менен катар өлкөдө калктын түрдүү катнаган футбол менен машыгууга массалык түрдө тартуу үчүн шарттарды түзүү, футболчулардын чеберчилигин орнатуу, кесиптик жана ишкыбоздук футболду өнүктүрүү, жаштардын сергек жашоого умтулууга тарбиялоо багытындагы футболду өнүктүрүүнүн улуттук программасына кол койгон. Бул чечимдердин аркасында өлкөбүздө спорт, өзгөчө футбол жаатында болуп жаткан инфраструктурлук өзгөрүүлөр, стадиондорду, футболдук оюн талааларын, спорттук базаларды кайрадан калыбына келтирүү жана аларды коруу боюнча масштабтуу иштер жүрүп жатканына жалпылыкта өзүбүздө күбө болуп. Салтанаттуу иш-чаранын урматтуу катышуучулары, бүгүн биз бул кубанычтуу окуя менен катар жогору аталган жергиликтүү Талант командасы менен Бишкектин легендарлуу Алга командасынын кызыктуу беттешине күбө болобуз. Жаңы стадиондун бет ачарында жагымдуу, бүйүрлүккө мыкты оюн болот деп бекем ишенем. Сөзүмдүн соңунда бул стадион жаңы чемпиондордун ысымдары жаңырып, көрөрмандарга жүрөк тербеткен чын эмоцияларды тартуулаган командалардын оюндарына болсун деп тилек кылам. Жаңы стадион сиздерге, жалпы журтка, өлкөбүздүн жаркын келечегине кызмат кыла берсин. Достук Аренабыздын жолу байсалдуу болсун. Баарыңыздарды Сары Өзөн Чүйдүн тоо таянган айыл тургундарын бүгүнкү жакшы салмак менен дагы бир ирет куттуктайм. Стадионубуз куттук болсун. Урматтуу айылдар жана мырзалар, ордуңуздардан туруп коюуну суранабыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырат.
Stadionun öz жөнүндө дагы бир айтып кете турган болсок, бул биздин тарыхыбызда дагы эмне менен белгилүү. Анткени бул орусча айтканда нолдон баштай, пайдубалынан баштай жаңыдан салынган стадион болуп эсептелинет. Эгер буга чейин Кыргыз футбол биримдиги жергиликтүү бийлик органдары менен, мамлекеттин жардамы менен болуп турган, орду турган стадиондорду жана футболдук талаларды кайрадан курулуш иштерин жана реконструкциялоо иштерин жүргүзүп келе турган болсо, бул стадион жаңыдан курулуп, мына 3000ге чейинки сыйымдуулугу 3000ге чейин отургучтары бар стадион жакшы бир кандай десем самалык болду десек болот да. Бул жерде кимдер ойной алат? Бул стадион бул стадиондун курулушу башталганда эле ошол кийин келечекте эл аралык оюндарды ойнотконго да шарты менен курулган болчу. Ошондуктан биз кандайдыр бир деңгээлдеги эл аралык оюндарды кабыл алганга да даярбыз бул стадиондо. Талант футбол клубу болсо, бул өздүк стадиону болуп эсептелинет. Талант футбол клубу биздин футбол боюнча жогорку лигада, мындайча айтканда Кыргыз премьер лигасында катышып ойноп келе жатат. 3 жылдын бети болду ошол премьер лигада ойноп аткан, жакшы көрсөтүштөрдү көрсөтүп аткан болчу буга чейин. Ал эми ошол өзүнүн өздүк стадиону пайда болгону менен дагы ошол оюнун башка бир деңгээлге чыгарат деген ишеничтебиз. Анан ушу стадион курулганына өтө чоң кубанычтабыз. Себеби ушу менен кошо маябагандай спортко сүйүү пайда болот деп ойлоп атам. Бүтүндөй 5 неберемди ээрчитип алып келдим бүгүн ачылышына. Кызыгып көрүп атышат. Кудай буйруса жакшылыгга буйруган стадион болсун деп ишенип турабыз. Ушу менен кошо маданиятта келсе, ушу спортко болгон маданиятка ушу үмүтүбүз чоң. Ушундай стадион куруп бергендердин баарына чоң ыраазычылык айткым келет. Өтө кубанычтабыз, элдин баары кубанычта, үмүттөрү чоң. Ошол жакшылык каалайм бардыгына. Бүгүн ушунча сонун кубанычтуу болуп турат. Ушу биринчи жолу мына эгемендик алгандан бери ушундай сонун стадион карашкандай. Кандай бүт баары жаш балдар өзүм кээ бирди уялып, мындай карап коюп, менден жашыраак жок окшойт. Мен 76-дамын. Анан футбол деген, негизи спорт деген кыргыз балдарына аябай керектүү нерсе. Анан кийин ошо биздин азыркы жетекчилер негизи эле биздин президентибиз, ошолордун командасы аябай чоң иштерди кылып атат. Канчалаган социалдык объектилер тургузулуп атат, завод, фабрикалар иштеп атат. Бардык жагынан. Эми мынау спортко ушунча көңүл бурганы бул деген дагы Кудайдын берген бир жакшылыгы. Аябай кубанычтабыз биз. Аябай кубанычтабыз силер дагы аман эсен болгула. Жаштар спорт менен машыгыш керек. Бүгүн ушул стадион үчүн келдик. Ушул биздин мамлекетибизде ушундай жакшылык болгондо аябай өтө кубанычтуу болот экенсиң. Анан бирок алга команда үчүн балет эткенге коргоо үчүн келдик. Анан бирок, конечно, ынтымак үчүн,
бүгүн ынтымактуу болуп үй бүлөсү менен келип ошол алга үчүн келдик. Бирок ушул стадионго аябай келгениме кубанычтамын. Жактыбы стадион? Аябай сонун болуптур. Ушул биздин мамлекетибизге дагы ийгиликтерди каалайм. Мындай стадиондор көп ачылсын, биздин футбол өнүксүн, биздин жаш муундар өнүксүн, биздин келечегибиз аябай бийик деп ойлойм. Рахмат.